Медицина кызматкерлерин коргоо үчүн 3 мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Буга акыркы убакта дарыгерлерге кайрылгандардын же болбосо алардын жакындарынын кол салган, психологиялык басым жасаган же болбосо кесиптик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан учурлар көбөйгөндүгү негиз болууда. Бүгүн талкуу платформасында мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана дарыгерлер кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Саламатсыздарбы? Программанын коноктору менен тааныштыра кетсем, ошол мыйзам долбоорунун демилгечиси, Жогорку кеңештин депутаты Иман Нуров фракциясынан Венера Калбековна Райымбачаева жана 2023-жылдын 30 декабрында иш үстүндө улуттук госпиталда кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканда бейтап жана анын жакындары тарабынан ур токмокко кабылган врач-невролог Жаркынай Талайбекова. Саламатсыздарбы? Программанын башын урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз азыр түз эфирде иштеп жатабыз. Эгер кандайдыр бир сурооңуздар болсо, узатсаңыздар, программанын катышуучуларына жолдойм. Алгачкы сөздү Жаркынай Талайбекова сизге бергим келип турат да, 5 ай мурда сиз ушул иш учурунда бейтаптын жакындары тарабынан зомбулук көрсөтүлдү сизге карата. Ошол окуяны кичине кыскача, анан азыр иш кайсы этапка жетти же бүттүбү, эмне болду, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул окуя менин суточный дежурствомдо болгон 29-нан 30-уна карай түнү примерно бир саат 1-ге жакын больной скорый менен келип түшкөн. Келгендеги диагнозу острая реакция на стресс деп коебуз. Экзамен тапшыра албай калган экен. Предварительный диагноз скорый ушундай алып келген да. Анан эмеси признаки ОРВИ, температурасы 37-ге көтөрүлүп калыптыр. Сразу эле чыгып көрдүм, больнойду көрүп, температуру выявили. Анан туугандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, түшүндүрмө бердим. Инфекционный больницанын, больной инфекционный больницага барыш керек деп түшүндүрүп айттым. Но түшүнүшкөн жок. Киргенде эле босогодон агрессия башталды в мою сторону. Анан жөн агрессия башталдыбы же сиз кандайдыр бир суроолоруна жооп бербей койдуңузбу же бир нерсе болду? Эмнеден улам башталды агрессия? Булар өзү эле үйүнө ошондой маанайда келиптир. Ошондой маанайда келиптир. Булар үйүндө скорый чакырганда көпкө күтүп калыптыр. Это сотто айтып бергенде түшүндүм да. Скорыйды көпкө күтүп калыптыр, ошондо башталган экен агрессия. Анан фельдшерди үйүнөн эле видеого тартып камерага. Анан мындай диагноз менен бизге алып келбейт да, негизичи бизде обоснованный, необоснованный вызов менен айтыңыз. Жана скорыйга чалганда вызовтар обоснованный же необоснованный болот. Необоснованный диагноз менен бизге алып келгенде биз скорыйдын сотрудниктерине рапорт жазабыз. Ошол себептен алып келишпейт. Мындай диагноз менен алып келгенин себеби туугандардын кыйноосу менен басым алдында алып келиптир. Тоже эмеге скорыйдын сотрудниктерине басым көрсөтүп, агрессия көрсөтүп атып алып келдирген экен. Ошол видеосу дагы интернетке чыгып кетти да. Аябай эле күч колдонулду. Сиз андан кийин ооруканага да жатып чыктыңызбы? Ошол күнү скорый менен келди, анан түшүндүрмө бердим. С порога киргенде эле агрессивный родственники 4 тууганы менен келди, 2 аял, анан 2 же 3 эркектин сопровождениясында келди. Больной 21 жашта кыз. На момент осмотра температурасы 37 болчу. Без агрессии с моей стороны спокойно түшүндүрдүм. Инфекционныйга кайрылыңыздар деп. Түшүнгүсү келген жок. Өздөрүн агрессивно алып ооруканага жаткыр дедиби? Бул инсультный отделенияга мен ОРВИ менен албайм. Башка больнойлорма жугуп калышы мүмкүн деп түшүндүрсөм да түшүнгөн жок. Анан мындай необоснованный больнойлорго биз капать этип биринчи жардам көрсөтпөйбүз да.
Если больной экстренный, то жардам көрсөтүлөт. Если больной экстренный эмес болсо, юридически акым бар, капайт этпей койгонго. Но туугандарын агрессия көрсөткөндүктөн амбулаторияга алып капайт эткенге туура келди. Пациент 2 сааттай жатты капельницада. 2 сааттын ичинде мен улам чыгып көзөмөлдөп больнойду. Ошол эле учурда эшикте скорой менен больнойлор түшүп атты. Приемный день болчу, кабыл алуу күнү. Экстренный больнойлорду скорыйдан көрүп, экстренный болсо өзүм алып, экстренный эмес болсо по направлению нужный больницага жөнөтүп жаттым. Андан тышкары мен эмеде палата интенсивная терапияда иштейм. Ошол күнү отделенияда 45 больной, 10дон ашык 10 же 12 оор абалда больнойлор жаткан. Оор дегеним инсультный больнойлор комада же предкоматозный акыбалда жаткан оор больнойлор. Алардын баары сиздин көзөмөлүңүздө? Менин көзөмөлүмдө. Ушу улам чыгып кирип, улам питке кирип, питте больнойлорумду карап аттым, жана скорыйга да чыгып, скорыйларда больнойлорду принимать этип аттым. Анан 2 саат өттү, улам кирип чыгып аттым да. Анан улам айтып аттым, инфекционныйдын больною аз, капельница бүткөндөн кийин барыңыздар деп. Анан больной принимать этип аткан учурда ошо 4 же 5 туугандары келди деп атпайм. Ошолор кабинет кичинекей, амбулаторный кабинет, приемный кабинет деп коебуз. Ошо туугандар ичине кирип алып чыкпайт да. Чыгып туруңуздар десем, чыкпайм деп, кандай десем, анан кол көтөрө баштады. Эмнеси биринчи урду? Чыкпайм деп чыкпай коюшту. Анан башка больнойлорду принимать эткенге, караганга жолтоо болуп жатышты. Улам ары бери баскан сайын эжеси камера менен каждый медперсоналды бетине камера тосуп тартып атты да, жолтоо болуп. Анан 2 саат өткөндөн кийин капельница бүттү. Өткөндөн кийин 3-чү жолу түшүндүрмө бердим. Инфекционный больницага кайрылышыңыздар керек, бул жерде температура жүрүп жатат депчи. Дегенде уже эмелер кетти. Күч колдону башталдыбы? Күч колдону. Биринчи чаптыбы же кандай кылды? Биринчиси мындай сизди чачтан алгандай болду? Жаман сөздөр менен биринчи будет оскорблять. Мазактады. Шылдыңдап. Да. Анан түшүндүрмө бердим, түшүнүшкөн жок. Анан мага питке барыш керек эле. Больнойлорду караганы резко бурулуп чыгайын деп атканда чачыман алып кол салып баштады. Азыр ошол иш кайсы этапка келди? Жазаландыбы? Уже жарым жыл өттү. Bir жума мурун биринчи процесс болду да. Биринчи процессте акырына чыкпай жылдырып коюшту. Себеп дегенде ал тараптагы свидетелдер орус тилинде сүйлөй алышпайт экен. Сот орус тилинде жүрүп жатканда. Анан аягында следователь жок, адвокат, тиги обвиняемый тараптын адвокаты примиренияга эметип баштады, кыйнап баштады. Сиз элдешкенге даярсызбы азыр? Мен бул жерде мен эле жабыркаладым деп ойлобойм. Менден башка ошол күнү өзүнүн жашоосуна күрөшкөн общий 45 больной реанимацияда, 10дон ашык больной, где-то 55 больнойдун өмүрү ошол күнү өмүрү менен күрөшүп атышты да. Бул жерде мен эле жабыркалган жокмун. Возможно, алардын айынан мен толук кандуу больнойлорду карай албай калдым. Клиническое мышление деп коет медицинада, клиникалык ой жүргүзүү. Менде ошолдо шок абалда толук кандуу эмес болчу. Бул окуяга да кайтып келебиз. Венера Калыбековна, сизге суроо узаткым келип турат да. Ушундай окуялар баягы, анан дагы мындан башка бул
Жаркын айымдын окуясы бир эле мисал да, мындай окуялар аябай көп катталууда да. Биз ушул программага даярданып жатып анализдеп статистиканы карап көрсөм, бул боюнча статистика да жүргүзүлбөйт экен. Анткени мындай көбөйдү деп эле айтып коюшат экен да. Ушунун негизинен улам сиз мыйзам долбоорун демилгелеп жатасыз да. Мыйзам долбоорунун маңызын, анан кандай жаңылыктар киргизилип жатат, кандай чаралар киргизилип жатат, ошону айтсаңыз. Эми биздин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары демилгени көтөрдү ушул мыйзам боюнча. Себеби деген акыркы учурда, акыркы убакта биздин медицина кызматкерлери өз ишин, аракеттерин жасап алып барып атканда ушундай бир кол салуу болуп баштады, бир же жанагы жаман сөздөрдү айтып баштады деп айтып кетти азыркы айым. Ошондуктан бир мындай ушундай учурлар көп болуп калды да акыркы убакта. Андан кийин сөзсүз түрдө мурун мындай көрүнүштөр аз болчу. Таптакыр болчу деле эмес да. Мында азыр болсо мындай бир биздин медицина кызматкерлерге ушундай ишенбестик болуп атабы, бир жарандардан да же бейтаптардан болуп атабы. Бирок мындай кол салуу деген болбош керек да өзү негизи. Биз 3 мыйзамга азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошо кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар кодексине жана жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча мыйзамына. Эми ар бир степень менен кетет. Жанагы кылмыш жаза кодексине биз жанагы эгерде ден соолугуна залал келтирсе же биринчи мындай жеңил залал келтирүү боюнча өзүнчө немелер айып салууга жазаланат. Андан кийин оор залал келтирүүгө, анча оор эмес залал келтирүүгө дагы өзүнчө бизде көрсөткүчтөр бар. И акыркысы өзгөчө оор залал келтирүүгө. Жана ошол эле материалдык, эгерде бир материалдык жактан дагы бир мындай чыгымдар болсо да, ошондо дагы өзүнчө бир каралат да. Айып пулдар салынат, ошондой эле ошо эркиндиктен ажыратууга да биз киргизип атабыз. Эми мен ойлойм, мен ооба, ушул жерден тактай кетүүчү жагдай эң оору 8 жылга чейин эркинден ажыратуу. Эң оор, өзгөчө оор залал келтирүүгө ал 8 жылга чейин, ооба. Эми андай учурлар дагы карабайсызбы? Бул айымыбыз биздин эми уруп койду туурабы, ошо ишти алып барып атканда, ошо иш алып барып аткан жерде ошо бейтаптын жакындары жини келип, ушундай бир неме менен чыдамсыздык менен ушундай бир иштерге барышты да. Дагы бир биздин реанимацияда иштеген балдарыбыз аларды токмоктоп, кадимкидей чоң эле кишилер дагы ушундай бир кол салууларды көрсөттү да. Бул дагы эми туура эмес деп ойлойм. Биз кайсы коомдо жашап атабыз, туурабы? Ар бир кызматкер өзүнүн ишин алып барганга аракет кылып атат. Ошол бейтап келгенде сөзсүз түрдө ар бир дарыгер, ар бир медицина кызматкерлер батырактан ошо биринчи жана медицинская помощь деп коет, ошол жардамды берели деп аракет кылышат да. Бирок тилекке каршы эми кандай учурлар болбосун сабырдуулук болуш керек да. Ошол себеби ошол моментте эң биринчи минуталар абдан важный, абдан маанилүү. Ошол моментте тезирээк жардам бергенге аракет кылыш керек. Адам өмүрү үчүн күрөшүшөт да. Ана ушул жерде бир суроо жаралып атат да. Эмне үчүн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат да? Азыркы мыйзамдар менен медициналык кызматкерлерди коргой албайбызбы? Мисалы үчүн медициналык кызматкерге кол көтөргөн адамга мындай жаза деп өзүнчө белгилөө бул кандай артыкчылыктарды бере алат да? Мисалы үчүн сиздер ушул мыйзам кабыл алынып кетсе, жаркын айымдай болуп жабыркаган врачтар азаят деп ойлойсуздарбы? Эми медицина кызматкерлерге кол салуу деген бул өзгөчө туура эмес да. Мен оюм. Ооба, бул болбойт эми. Ооба, болбойт.
Андан кийин эми мен ойлойм, эгерде биз кичине ошо биздин ченемдик, ошо укуктук ченемдик актыларга бир мындай күчөтүүнү көрсөтсөк, ошондо деген биздин жарандарыбыз дагы, битаптарыбыз дагы бир кичине мындай өздөрүн кармашаттыр деп ойлоп атабыз да. Бул мыйзам эми мына баарын эле жазалаш керек деп андай немеси максаты деле эмес. Бирок ошо биздин жарандарыбызга бир кичине биз бир ойлонгула, туура эмес кылып атасыңар деген бир ойду көрсөтөлү деп атабыз да бизчи. Албайсыңбы депчи, бул туура эмес болуп калат го дейм да. Мен эле үчүн эмес, ошол больнойлор үчүн да туура эмес болуп калат. Ошол күнү ошончо больнойдун 55-тен ашык больнойдун өмүрү менден зависит этип, мен карап аттым да ал больнойлорду. Демек, сиздин максатыңыз кандай жаза алса деп ойлойсуз? Эмнени талап кылат элеңиз? Закон боюнча ал кыз көчөдөгү обычный гражданинди сабаган жок да, врача при исполнении да. Адвокатыңыз менен акылдаштыңызбы? Мисалы үчүн кандай жаза каралат экен ушул сиздин ишиңиз боюнча? Менде адвокат жок. Адвокат мага берилген жок. Тиги тарапка берилди. Бирок эми изилдеп көрдүңүз да? Ооба. Кандай жаза экен? Азыркы закон боюнча 50 миңден 20 миңден 50 миңге чейин штраф, анан жана государственный жумуштарга тартуу, 30 күн, 100 күн деген. Ошондой. Эгер Венера Калыбековна, ушул мыйзам, сиз сунуштап жаткан мыйзам күчүндө болгондо, сиздики баягы денеге оор залал келтирилди да? Ооруканага. Анда бул жана 5 жылдан 8 жылга дегенге туура келип калабы? Жок, ал өзгөчө оор залал келтирүү боюнча. Биздики бул Жаркын айымдыкы болсо жана 3 жылдан 5 жылга чейинки. Ооба, ошондой да, 3 жылдан 5 жылга чейин. Ден соолукка өзгөчө оор залал келтирүүгө, өзгөчө ири зыян келтирүүгө алып келүүчү ошол эле жоосундар, жана биз айып пулдарды берип атпайбызбы? 500-төн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин. Андан 3 жылдан 5 жылга чейинки. Демек, бул деле болсо бир сестентме экен да? Эгер азыр мыйзамда бар. Бул ошо залалын келтиргенин да аныкташ керек да. Бул жактан дагы бир өзүнчө бир маселе да. Себеби деген судмед эксперттер дагы туура бериш керек да, экспертизасында канчалык залалын келтирген. Себеби деген Жаркын айым мен билгендей больницада жатып чыкты, туурабы? Больницада жатып чыкты. Кош бойлуу деген маалымат чыкты эле ошол жерде. Медайым боюнча. Медайым. Көздүккө эме болду го, улда. Анык ал жакшы барбы? Аны билбейм. Дагы башка бир жеке бар болду. Биринчи мени, андан 2-3 ай өтпөй дагы бир медайымга кол салган, ал боюнда болуп, анан боюнан козголуп калып ооруканага жатканда. Анан ошо мыйзам долбоорунда дагы бир учур менин көзүм илинди да, эми биз өзү журналист болгондон кийинчи. Журналисттер ошо врачтардын ишине тоскоолдук кылса 10 000 сомго чейин айыпка жыгылат деген сунуш киргизип жаттыр да. Бул эми түшүнүктүү баягы блогерлерди ызы чуу чыгып кетпеди? Бул жана укук бузуулар жөнүндө кодексине биз ошо өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгерде медициналык кызматкерлердин медициналык жардам көрсөтүү боюнча ишине атайын компетенттүүлүккө ээ болбогон адамдардын мыйзамсыз кийлигишүүсү, ошондой эле сөгүүнү, адепсиз жансоолорду же адепсиз журум-турум түрүндөгү сыйлабагандыкты көрсөтүү, ошол эле ошонун ичинде жалпыга маалымдоо каражаттар же телекоммуникациялар түйүндөр аркылуу алардын мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу. Бизде азыр дагы эми баарыбыз эле билгендей блогерлер да бизде көп болуп атат. Бир жагынан эми алардын деле максаты да ошо барып жеринен барып көрсөтүп, кандай иштер болуп атат, кайсы жактан жардам берсин мамлекет деген ошону барышат да. Бирок кээ бирки биздин блогерлерибиз ошо реанимацияга чейин кирип кеткендей да бар да. Ошондойлор журналисттерибиз да бар.
эми медицина мекемеси бул өзү кол тийбестик деп айтса болот да, себеби деген ал жакта өзүнүн режимдери бар, нормалары бар, санитардык нормалар бар. Анан кийин кээ бирки жерлерде кире алабы, башка жерлерде кире албайбы деген алда бир маселе эле да. Анан кийин түз эле кирип эчтекени толук маалыматын албай анан кийин ушинтип тартып, бул дагы бир ошо биздин медицина кызматкерлерибизге тоскоолдук берип атат да, ишине да тоскоолдук берип атат. Мен ойлойм, мындай немелерди жөн эле чакырып деле маалымат алса болот да, туурабы? Мына журналист өзү деле келип чакырып, мына сиз мына дарыгерсиз, могу маалыматты бериңизчи, канчалык туура ошо реанимацияга чейин киргишке болбойт өзү негизи. Ага эч кандай жол бербеш керек. Ооба, мен реанимацияга киргенге жана стерилдик жайларга киргенге мен операционныйлар бар. Каршымында, бирок журналисттер дейин ошо блогерлердин дейбизби, ошолордун жардамы аркылуу айрым көйгөйлөр ачыкка чыгып атпайбы, биз билбеген. Анткени баса калып учурунда көрсөтө албасаң, сырттан баягы жабылбойдон калып калышы мүмкүн да. Ошол жагынан бул мыйзам кирип кетсе, журналисттер такыр эле дарыгерлерге жете албай маалымат алуу чектелип калбайбы деген коркунуч бар да. Анткени канчалык тыюу салынса, ошончолук жара ириңдей берет да. Жок, мындай да, Элизайым, өзү негизи ар бир журналист ошондой эле сиз азыр да, бизден маалымат алып атасыз, интервью алып атасыз. Ошондой эле ар бир блогер болобу, журналист болобу, ошол мекеменин жетекчиси бар, ошол мекеменин заведующий, ошол отделениянын заведующий бар, башкы дарыгери деп айтылат. Ошол эле ошол жерде бейтаптарыбыз жүрөт, алар деле толук маалыматын берет да. Анан кийин ошондон деле мындай бир жыйынтык алсак болот да, туурабы? Мен ушинтип ойлойм. Анан кийин кирип алып, мен ошо көрдүм эле, ошо биздин кээ бирки журналисттерибиз немеге чейин, отделенияга чейин кирип, ошол роддомдун ичине кирип, ал жактан ошо ымыркайлар да бар, жана кош бойлуу аялдарыбыз да бар. Анан кийин ошолордун баарын тартканга бул мындай туура эмес да, туура эмес. Мен оюм туура эмес. Бирдеме кошуп жатайын дедиңизби? Негизи эле бир гана дарыгерлерге эмес, баягы коомдо кол көтөрүү, бир адамдын бир адамга зомбулук аракет жасасын, ар бир эле адам айыптайт да, бирок бул суроону беришим керек болуп атат да сиздергечи. Жана жаны кыйналып, аябай азап тартып келген бейтапка айрым учурда болот да, биздин деле башыбыздан өткөн. Дарыгерлер суроого оңгулуктуу жооп бербейт, кагып силкет. Мындай башкача дарыгерлердин баары деп айта албайм, бирок бир кумалак бир карын майды чиритет дегенде арасында чыгат да. Ошол учурда эми сиздин мыйзамдын долбоору кабыл алынып калса, такыр эле ошондой дарыгерлерди дагы бир көтөрмөлөп салбайбызбы, дагы бир аларга бир күч берип койбойбузбу деген коркунуч жаралат да. Анткени ооба, дарыгерлерибизди коргошубуз керек, бирок бейтаптардын укугу кандай болуп калат ошондой учурдачы? Туура эле маселе көтөрдүңүз, туура суроо бердиңиз. Эми өзү бизде мурун дарыгерлердин ортосунда, бейтаптын дарыгердин ортосунда мамиле дайыма бар болчу да, бир диалог болчу. Мындай бейтап дарыгерге келип, мындай ишеним менен келчү. Азыркы учурда эми мен сиз менен толук сиздин сөздөрүңүзгө кошулам, себеби деген андай учурлар да бар да. Бирок ушундай учурлар бар болсо, тиешелүү жетекчиси турат. Ал өздөрү ошо мыйзам чегинде ишти алып барса болот. Эгерде чын эле мындай бир туура эмес сөздү айтса, туура эмес же кагып койсо, ушундай ал уже бөлөк маселе да. Бирок биздин мына дарыгерлерибиз менен деле мен кээде сүйлөшүп калам. Биз иштеп атканда дейт, биз азыр жакында биз жана Сузак окуясында барып, неме 3-чү балдардын ооруканасына барганбыз, республикалык. Ал жакта дагы билесиз го, көп жанагындай чыр-чатактар чыгат эле да, себеби деген балдар көп, дарыгерлер жетишсиз. Анан кийин ошо жетекчиси айтат да, биз дейт көнүп калдык дейт, Венера Халыбековна. Бизди урушуп атат, сөгүп атат, кээде чаап да коет, бирок биз ишибизди алып барып атабыз деген ушундай сөздөрдү айтып атышат да. Эми дарыгер эми өзүнүн немесин, ишин так алып барганга укуктуу да, и жоопкерчилиги да болуш керек да. Себеби деген бул адамдын ден соолугу, адамдын саламаттыгы.
ошол ушундай нерсени да унутпашыбыз керек. Жок, жакшы сөз жан эргитет деп баягы дарыгер жакшы кабыл алып койсо, айыкканга тете болуп калат да, анан бирок кээде сурооңо так жооп бербей жазып берип атпаймынбы дарын деп мындай орой мамиле оорун ого бетер күчөтүп Мындай коет да, да. Элиза айым, сиз деле түшүнүп атам. Бейтаптарда деле мындай кандай десем, кээде ушу мыйзам менен силер биздин укуктарыбызды төлөп атасыңар деп да бизге да кайрылышкан. Болду беле ушундай? Болгон ушундай келишкен, ооба. Бирок эми биз бул мыйзам менен жазалайбыз деген ниетибиз жок. Биз бул мыйзам менен кичине мындай тартипке келтирели деген ниетибиз да, максатыбыз ошол. Анан кийин жакында эле биз Таласка барып келдик. Таласта болсо 10 000 калкка бир дарыгер. 10 000 калкка түнү күнү иштеп атат, түнү күнү. Ошондой эле биздин шаарды деле айтып койсок, бизде азыркы учурда дарыгерлерибиз жетишсиз. Анан кийин биз азыр ушундай мамиле кылсак, баары эле уже жаш врачтарыбыз мына калбай калды. Мына Жаркын айым деле айтат болуш керек. Жаш врачтарыбыз кичине иштеп эле кой, бул жерде бир кичине мындай кол салуу же мындай жаман сөздөрдү укса эле кереги жок мага деп баарын таштап Россияга кетип атышат. Көрдүңүзбү, анда биз дарыгерсиз калып калабыз да. Биз ошону да ойлошубуз керек. Келечекте дагы эле жашоо болот да, туурабы? Ушул суроону улайлы. Жаркын айым, ушул сиздин менен болгон окуядан кийин сиз ишти таштап же болбосо чет өлкөгө кетип калуу ой пайда болдубу? Албетте. Болду да. Болду. Мен уже 10 ашык увольнение жаздым. Ушул окуядан кийин. Кетирбей атышат. Ооба, иштегенге эч ким жок, врачтар аз жетишпейт. Кайка барбайм, мага жумуш предлагать этишет. Част по месту жительства поликлиника барсам деле везде нехватка врачей, да. Жумуш табылат, башка жакта? Жумуш табылат. Чет өлкөдөн да сунуштар болду беле? Болгон, но биринчи жумуштан кетиш керек болуп атат. Сиз кетесизби? Кетем. Көрдүңүзбү, мына ушинтип жаштарыбыз кетем деп чыгышып атышат да. Бизде эми мындай да, суроо күтпөй эле мен сиздерге айтайын деп аткам. Мурун ошо биздин бейтаптардын ортосунда дагы, бейтап менен дарыгердин ортосунда дагы мындай диалог болуш керек. Сөз түрдө ар бир мындай обсуждение болуш керек, талкуу болуш керек, туурабы? Бейтаптарды дагы дарыгерлер угуш керек. Кайсы проблема болуп атат, кандай маселени чечсе болот. Ушундай бизде азыр жоголуп калды, диалогубуз жок болуп калды. Дарыгерлер өзүнчө, бейтаптар өзүнчө, анан кийин ушундай кандай десем, ушундай жини келип атканда, ушундай учурда анан кийин ушундай бир туура эмес мамиле, анан кийин түшүнбөстүк болуп калып атат да. Анан кийин жаштарды мен деле түшүнүп атам, дарыгерлердин, медицина кызматкерлердин айлык маянасы аз. Шаарда шарттары жок. Мейли шаарда жок дегенде дарыгерлерибиз ошо бар экен, бирок айылдарда дарыгерлерибиз жок, реаниматологдор жок бизде. Көрдүңүзбү кандай мына көрүнүш? Эми бул боюнча да биздин саламаттык сактоо министрлиги дагы, биздин министр Салым Кадыр Савердинович, ошол эле биздин өлкө башчыбыз дагы бүт аракеттерди кылып атат. Азыр жана ипотечный кредитование деген жанагы ипотекага үй алса болот, ошого аракет кылып кетип атабыз да. Эми түшүнүп атам, кичине мындай биз кечиктик да. 30 жыл бою биз кечиктик да. Эмнеге ошо диалог жок болуп калды деп атасыз бейтап менен дарыгер? Баягы балким акча, баалуулук акчага айланып кеткенде? Жок. Ал деле эмес. Мындай да, бизде жана гемодиализный бейтаптарыбыз бар, туурабы? Гепатитный больнойлорубуз бар. Ошондой эле туберкулез, сахарный диабет. Ошолордун ортосунда бейтаптар дарыгерлер менен сөз түрдө мындай сүйлөш керек. Обсуждение кылыш керек. Кандай бир маселелер болобу, орчундуу бир маселе болсо кандай чечсек болот деп, ошо бирге мындай отуруп, тегерек столго отуруп, ошол маселени чечиш керек да. Ушундай тегерек столдорду, ушундай обсужденияларды же ушундай форумдарды көбүрөөк жасаш керек. Ошондо бейтаптардын дагы сөзүн биз угушубуз керек. Ошол эле убакта дарыгер дагы угат ошонун баарын. Андан кийин ушундай бир түшүнүк болот да. Жаркын айым, ушул окуя сизди ушинтип кетем деген чечим кабыл алууга түртүп атабы же буга чейин дагы
баягы жетекчилик тарабынан басым болуп келген же балким шарттын жоктугу же маянанын аздыгы дагы мындай баары чогулуп келип бир чечим кабыл алууга түртүп жатабы? Бул жерде баары чогулуп келип түрткү болуп атат деп айтсам болот. Мындай кол салуулар биринчи эле жолу эмес. Биздин отделенияда мен уже 5-чи врачмын. Это 5-чи врач деген это 102 кызматына чалып эметкендер. Бул кайсы 10 жыл кайрылгандар. Кайрылбай калгандары көп да. Мейричте көнүп калгандар барбы? Дарыгерлердин арасында. Кол салуулар көп. Коркутуу со стороны больных көп эле болот да. Биринчи эле жолу эмес бул. Мен болуп аткан көп эле жол болуп келген, болуп да атат. Андан тышкары зарплата аз. Эгер мүмкүн болсо суммасын айтып коесуз канча? Ошону айтайын деп аткам. Вот акыркы ай квитогумду албай калыптырмын, алып кетсем болмок. 11 000 алдым. Анан мен отуруп эсептесемчи, ошол 11 000 мен жумушка барган транспорттун жолума, анан жумуштан тамак ашка эле кетет экен. То есть бекер иштеп атам деп айтсам жаңылбайм да. 11 000 эч жакка жетпейт. Бекер иштеп атам. Өзүңүзгө эмнеге иштеп атам деген суроо бердиңиз беле? Мен 30 жаштамын, мен до сих пор ата-энемдин ата-энеңиз менен ата-энем багат деп айтсам болот. Анан эмне кармап атат сизди ушул жерде? Анан зарплатадан тышкары жана большая нагрузка. Врачтарга нагрузка көп. Мисалы бизде протокол боюнча бир больнойго, бир врачка 6 бейтап болуш керек да. Ал нормалар каралбайт. Көп да, больнойдун агымы да көп. Биз национальный госпиталь болгондон кийин Качадан туура келип атат? Больнойдун агымы көп да. Мисалы бир күндө бир 60-70 больной кайрылса, анын бир 10 же 20% госпитализация болот. Ошо бир врачка туура келет 60-та, калгандар жана необоснованный больнойлор деп атпаймынбы, жөн эле келип, кээ бирөө давлениясы ченеткени деле келе берет да. Анан скандал коет. Көңүл бурбай атасың деп. Кээде болот, больнойду реанимировать этип атсаң, бирөө эшикти талкалап скандал кылат. Чыксаң, мени кара дейт да. Сурай келсең, дарысын вовремя ичпейт. Жазып берилген дарыларын ичпейт, поликлиникага кайрылгысы келбейт, очередте тургусу келбейт больнойлордунчу. Внимание требует. Сиз жашмай эмнелер шарт түзүлүп, мына бул мыйзам менен силердин коргоп, укуңарды мындай коргойт экен, анан шарт түзүлүп маянаңар көбөйсө каласызбы? Балким. Венера Калыбекова эмне жардам бере аласыздар? Бул мыйзамдан Эми түшүнүп атам, биз азыр да талап кылып атабыз ошо жогорку кеңеште сөзсүз түрдө ошо биздин медицина кызматкерлерибизге, дарыгерлерибизге айлык маянасын көтөргүлө деп. Азыр биздин министрибиз эми убада берип атат, көтөрөбүз деп. Орточо медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 40 000ден аз болбош керек да. Бирок дарыгерлердин 80 000ден аз болбош керек. Мен ошол оюмча ошол жакшы болмок да. Эми биз айта беребиз, бирок бюджеттин мүмкүнчүлүгүн да карашыбыз керек. Бирок жок дегенде бир 50% же болуп калса 100% да көтөрүш керек да. 100% көтөрүлгөндө деле 11 000 сом бул деле бул акча эмес да, чын эле акча эмес, бирок нагрузкасы абдан чоң. Ошол эле башка медсестраларыбызды айтсак, ошол эле дарыгерлерибизди айтсак, нагрузкалар абдан чоң. Себеби деген биз штаттык бирдикти карай элекпиз. Ошол да маселе. Бизде штаттар мурунку бойдон калып калган да. Андан кийин бир дарыгерге аябай нагрузкасы көп. Бир кызматкерге дагы, медицина кызматкерге дагы нагрузкасы көп. Ошол боюнча дагы иш алып барышыбыз керек. Анан жана мыйзам долбоорун карап жатканда дагы бир ой пайда болду да, бул мыйзам кабыл алынса тескери эффект берип кетпейби депчи, анткени анысы да бар, ооба, бар. Түшүнүп атабыз, ага деле даярбыз. Эми азыр биринчи окууда
эгерде биринчи окууга киргизсек, мына азыр коом талкуусунда дагы көп сын пикирлер түштү. Биздин атыбызга деле мен менен дагы биздин канча деген депутаттарыбыз, ошол эле Жанар Кубаныч, Шакаев деген, алар деле өзүнүн мыйзамын чыгарышты. Эми дагы эле биз ошо кайсы сунуштар бизге келсе, биз ал сунуштарды сөзсүз түрдө кабыл алабыз, аларды да карап чыгабыз. Ошол мыйзам долбоорунда бир кайсы берен экен, азыр тактайын. Камсыздандыруу боюнча, Камсыздандыруу боюнча, ушу жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча мыйзамына биз 180 беренеге ошону айтып ошо камсыздандыруу боюнча кошумча каражат талап кылынат да. Страхование, медицинское страхование деп айтылат да. Бул дарыгерлердин эсебинен болобу же мамлекеттин эсебинен болобу? Жок, мамлекеттин эсебинен болуш керек да. Мамлекет ошо ар бир жетекчи ошого аракет кылыш керек. Се деген жетекчинин канча дарыгери бар, канча медицина кызматкерлери бар, ошол эле эң жанагы младший медперсонал деп коет, санитаркаларыбыз да бар. Ошол ар бир немеге өзүнүн кызматкерине мындай бир коргоо ишин алып барыш керек да. Коргоо иши, анан бул ошо коргоо жөнүндө гана сөз болот бул беренеде. Бул ошо камсыздандырылышынын камсыз кылат деген, бул ошол медицинское страхование деген ошол да, страхование деп айтылат. Бул акча жөнүндө сөз эмес, мындай эле коргоо жөнүндө сөз болуп атат да. Жок, бул мындай да, эгерде бир кандай бир учур болуп калса, мисалы үчүн жакын айымда мына учур болуп калды, ушундай бир туура эмес учур болуп калды. Мына жаркын айым больницада жатып чыкты. Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн баарын төлөдүңүз, туурабы? Ушундай болуп калды. Эч ким жардам берген жок. Страхование болгондо ошондо ар бир мекеме ошол өзүнүн кызматкерин коргоп, ошо страхование жагын полностью акчасын көтөрүп берет да. Сизге жетекчилик тараптан кандай колдоо болду? Врачтар жардам беришти. Буга чейин мен 5-чи врачмын депчи. Буга чейинки жазылып келген заявлениялар 102-ге каралбай эле кетти да. Руководство жетекчи тараптан тоже көңүл бурулбай келинген. Менин ишим Бермет Касымбековна кайрылганга резонансный случай болду. Профсоюздар, ошо резонансный болуп калгандыктан каралды деп ойлойм да. Менин окуямдан кийин главврач тараптан собрание уюштурулду. Тревожная кнопка коюлду биздин отделенияга. Анда ким милиция келе калабы ошондо? Ооба. Анан охрана отурат бизде. Ошондон кийин, Ооба. Ага чейин киргизип койсо болбойт. Ага чейин көңүл бурулбай келген. Мен биринчи жана резонанс боло электе тоскоолдуктар жетекчи жактан көп эле болгон. Кандай тоскоолдуктар? Жана видеокамерада запистерди колума бербей. Бул тараптан мени следователь ишимди созсо, бул тараптан резонанс кылайын десем, видео запистерди бербей. Эмнеге жетекчиликтин кандайдыр бир кызыкчылыгы бар бекен? Же жетекчилик өзүнүн кызмат ордунун жоготом деп коркуп? Ошон үчүн милдеттүү болуш керек ар бир жетекчи. Сиздер ушул Милдетин аткарыш керек. Биз ошол мыйзам менен ошону киргизип атабыз да. Ар бир саламаттык сактоо уюму ушул жетекчиси милдетин аткарыш керек. Өз кызматкери боюнча. Азыр такыр эле андай милдет жүктөлгөн эмес. Андай жок да, бизде страхование деген жок бизде. Эми азыр ушул немени киргизип атабыз биз. Дагы кошумчаңыз барбы? Дагы башка деле неме жок эми. Азыр коомдун талкуусунда илинип турат эми. Мен мындай суроо болуп атат да, сиздер азыр врачтардын укугун коргоп атасыздар. Бул аябай жакшы нерсе да, анткени бизде жок экен да бул мыйзамдарчы. Бирок ошол эле учурда врачтарга шарт түзүп, укугун коргогондон кийин биз мындай талапты да күчөтө алабызбы? Баягы эми кырсык дебейли, бул шалаакылыкта болуп кетип, 3 жаштагы кыз дагы чарчап калбадыбы стоматологияданчы. Бул жерде эми врачты күнөөлөп жатышат да, соттун чечими жок, биз күнөөлүү деп айта албайбыз. Бирок ушундай учурда кандай кылыш керек? Эми бул ушундай учурлар да болот.
Бул деген эми ар бир адамдын ден соолугу өзгөчө да, саламаттыгы да өзгөчө да. Андан кийин кичинекей кызыбыздын эми түшүнөм, жана чоң апасы, чоң энеси кандай кайгырып, апасы да атасы да кайгырып жүрүшкөнү ошол менен дагы резонанстуу иш болуп кетти. Медицина кызматкерлери деле мындай атайын жасаган жок, жардам берели деп келишти да, туурабы алар ошол мекемеге. Бирок ошо биздин дагы көп жерлерде протоколдорубуз болуш керек да. Протоколдор болсо, ошо протокол аркылуу ар бир мекеме иштейт, ар бир медицина кызматкер ошо протокол аркылуу иштегенде да бизде доказательная медицина деп коет да. Ошого да аларга мындай бир жардам болот эле да. Ушул жактан да кичине аксап атабыз биз, бирок буну дагы биз азыр колго алып атабыз. Кудай буюрса иштешет биздин министрликтер. Мыйзамдагы, азыркы мыйзамда да бар экен, сиздерди сунуштап аткан мыйзам долбоорунда да калыптыр да, медицина кызматкерлери кесиптик ката кетирген учурда жоопкерчиликтен бошотулат депчи. Анысы бар, ооба. Ал мурунку мыйзамда, ооба, азыркы редакцияда. Врачтарды коргоо үчүн да баягы булар дагы жалтаңда коркок болуп калат да, анткени эгер мындай мыйзам кирбесе дагы, туурабы? Айтсам, оюмду айтайын. Ошол случай боюнчачы бизде отделениеде амбулаторный больниялар кайрылып атпайбы, биринчи жардам, кээ бирөөнү экстренный больнияларга, кээ бирөөнү биринчи жардам көрсөтөбүз. Аллергический реакция эч бир врач не застрахован да. Бизде деле ошондой болуп аллергический реакция болуп кеткен учурлар деле болгон. Анан вовремя биринчи жардам көрсөтүп, акыбалын жакшыртып, анан кетирчүбүз да. Бул бизден зависит этпейт. Сиздердин көз каранды. Бизден көз каранды. Мындайлар болуп келген. Менин оюм бул врачты, ошол реаниматолог врачты атайын кылды деген закон менен карап атышпайбы? Мен ойлойм, ошол окуядан кийин көп эле врачтар инъекционный оказание помощьтан качып калышты. В виде таблетки назначать этишет. Өзгөчө балдарга стараются не капать в виде инъекции, да, таблетированная форма. Анан ойлойм, жаш врачтар же башка врачтар көчөдө бирөөнө жаман болуп калса, возможно, коркуу сезими, мен биринчи жардамым менен жаман кылып албаймбы, больнойго таасирин тийгизип албаймбы деп, возможно, коркуу сезими пайда болот деп ойлойм. Бул врачтарды кандайдыр деңгээлде чектеп коет. Чектеп коет деген мааниде айтат. Эми ар бир маселенин биринчи, экинчи тарабы болот экен да. Ооба, ушундай учурлар болгондо да мен ойлойм, эми ар бир бейтаптын жакындары сөзсүз түрдө азыр түз эле арызын жазып тергөө немелерине берип атат, туурабы? Анын тергөөчүлөр эми аны ишинде алып барып соттун чечими чыкмайынча биз дагы аны айта албайбыз. Кимиси күнөөлүү. Ошондуктан бул дагы бир дагы эле мындай иштей турган ушундай маселе да. Демек, көп мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, бирок мыйзам эле эмес, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү туруп тура. Түшүндүрүү иштерин, ошо бейтапка келгенде дагы баарын айтып берип, ошол эле бейтаптын жакындарына дагы толук маалыматын айтып, жакшы мамиле кылып койсо дагы андай учурлар да аз болот да, чын эле. Ооба. Эми сиз айткандай у медали две стороны бар дегендей ошондой учурларда бир жагынан биздин дарыгерлерибиз көрсөң, алар деле на износ иштешет да. Эми убактыда может быть болбой калгандыр ошо бейтап менен сүйлөшкөнгө. Андан кийин ушундай мен ойлойм, бир жакшы бир сабырдуулукка эле чакырсак бири-бирибизди, анан кийин ушундай түшүндүрмө иштерди көбүрөөк жасасак деп ойлойм. Программабызды жыйынтыктаганга убакыт келип калды. Программаны жыйынтыктап жатып, мен жаркын айымды суранат элем да, жумуштан кетпеңиз. Сиздей дарыгерлер бизге керек, Кыргызстанга керек да. Баягы 1-2 адамдын, чоң муштум адамдын айынан башка адамдарыбыз жабыркабашы керек, анткени сиз башка адамдарга керексиз да. Бирок ошол эле учурда мамлекет жаркын айымдай болгон баягы дарыгерлерге,
шарт түзүп берет деп Венера Калыбековна сиздердин жардамы менен деп ишенип Аракет туралы. кылып атабыз. Бул мыйзам долбоору башталышы гана болсун, баягы врачтарга дагы, бейтаптарга дагы жагымдуу шарт түзгөн мыйзамдар кабыл алынып, өлкөбүздө жакшы гана жаңылыктар болуп турсун деген маанай өңүттө бүгүнкү программаны жыйынтыктайм. Сиздер келип бериңиздер үчүн чоң рахмат. Талкуу платформасы ушул менен аягына келип жетти. Сиздер менен мен Элизат Эркинтур болдум. Саламатта калыңыздар.